Assalamu alaikum урматтуу Күнжелес каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бул чыгарылышта биз сиздерге Россиядан келген букаларды чагылдырабыз. Жана ошондой эле ээсини мына чарбасы менен тааныштырып чыгабыз. Узун сарай көрдүңүздөр, бул жагы навес, бул жагына мына кирет. Кандай шаке? Иштер болот абы? Букаларды алып келипсиз. Бизди чакырдыңыз, бир кирип көрсөтүңүз. Ичинде бука көп экен да, өтө узун сарай. İçini толтуруп тур. Ana. Bismillah kire verelçe. Oho. Uzun saray da konца толгон көрдүңүздөрбү? Сарайды караңыздар, бул жакка караңыздар, оң жакты бир караңыздар. Витрина болуп эле ала букалар. Сол жакты бир карасаңыздар, витрина болуп эле кара букалар турат. Канча баш бар бука бул жерде? 66. 66 бардыгы, Сатылуучулар өзүнчө, сатылбачылар өзүнчө дедиңиз. Кайсылар сатылат? Россиядан кече келгендер сатылат. Мынагы ала букалар, 40 баш. 40 баш дүң баада сатылат туугандар. Азыр мен ээси менен биргеликте бир рет айландырып чыгамын. Бул букалар өзүңүздүн букаларбы? Буларды корумга койдуңуз. Качанга даяр болуп калат эми буйруса булар? Апрелге. Апрелге этке алып чыгат экенсиз да? Буйрусун ниетиңизге жетиңиз. Мынагы катар турган букалар сатылат экен. Булар Герафорд. Айрыкча. Токолу да бар моундай, мүйүзүүсү дагы бар. Арасында симменталдар дагы бар деди. Семиз. Канча күн болду булар келгенине Россиядан? 6 күн болду. 6 күн, а? 6 күндөн бери багып койдуңуз. 6 күндөн бери багылып атат экен. Көрдүңүздөр бир катар 40 баш. Арасында моғындай чоңдор дагы бар. Өтө чоң букалар. Семиздери дагы бар. Негизи уже семирип калыптыр булар, өзүнө келип. Көрдүңүздөрбү мына? Семиз. Мына ушул жерге чейин 40 баш бука. 6 күн болду, кыйналбадыңызбы? Кыйналмай не болгондору жокпу? Жок, баары жакшы келди. Ден соолугу жакшы баарын, оорусуркологондору жок. Ар биринин мойнунан байлап чыктыңызбы ондай? Атайын чинжир сатып алган окшойсуз, жалтырап жаңы чинжирлер турат. Келтирипсиз. Так, сарайыңыз узун экен. Канча метр сарайыңыз? Сарай 35ке 9. 35ке 9. 66. Ошо престей тыгып салса канча бука батат эми? Сарайга 66 орун бар өзү. 66 орунга ылайыкпы? Жакшы. Жакшы. Бир айланып аркасына да өтөлчү букалардын. Азыр ушу Россиядан келгендер сатылат экен. Мына көрсөткөнчө бир көрүп чыгалдагы сурайлы. Баасын канча дедиңиз? Баасын 70ден бери элди атам. 70 миң сомдон, Дүң баада. Дүң баада. Сүйлөсө дагы болобу? Түшүрсө болобу? Бир аз болот дейт. Сүйлөшүп көрүңүздөр, балким сиздерге жагаттыр. Мына букаларды көрдүңүздөр, топ-тоголок болуп кайра толтуруп коюптур могу букаларды. Семиз экен да. Эми айтыңызчы, бул жактан багып, өзүңүздүн букадан багыпсыз, булардан багыпсыз, айырмасы кандай экен? Жегендеги эмелери кандай? Булар Россиядан келгендер жакшы жейт экен. Аппетит зыңк бекен? Ооба, билер жаңы эле байланды. Булар жакшы жейт дейт. Россиядан келген. Булар негизи эт багытында болгондугунан бою дагы узун болот, чоң дагы болот, плотный дагы келет. Анан эттүү дагы келет булар. Көрдүңүздөр. На выбор кылып тандап майдалап алса дагы болобу же только дүңбү? Жок, дүң. Только дүңбү, Жакшы. Только дүң экен. 70 миң сом сүйлөшсөңүздөр болот дейт туугандар. Бул каралар сатылбайт, Жок, каралар жаңы байланды. Булар жаңы байланды. Буларды этке багам дейт. Жакшы, көрдүңүздөр. Мына симментал букалар бар. Мынагы бука симментал, чоң экен, көрдүңүздөр. Мына. Так, азыр буларга ошо чөп беде менен эле саман берилип атат да, Беде саман, жемге мына отуруп элек 1 килограммдан жем жеп атат пока. 1 килограммдан жем, Эми сатууга туура келди деңиз. Ооба. Анда эмесе төмөнкү телефон номерлерге чалып, тезирээк ушул букалардын ээси болгонго жетишип калыңыздар. Буга чейин жакшы баалардагы сунуштаптыр.
Бирок көңүлүм толбоду дейт. Жакшы. Көрдүңүздөр да. Анда эмесе биз видеону жыйынтыктап каягына кетти.